больницанын территориясын толук бойдон кайтарды. Бузуп кетемесе бузуп кетсин, жок мен бузбаймын, калтырып кетемесе калтырып кетсин, же болбосо дагы бир башка бир немелерин жол жоболорун тапкыла. Бул сизге керек эмеспи, анда карагыла. Дагы кайерде эме бар, частный шүүчү бар экен. Анан кийин могул жерде 2 үй бар, Эки үй бар. Бул жерде аксакалдык анан видите, мына больницанын территориясы частный куруп алган. Бул эмне деген шүмдүк булчу? Анан кийин дагы элдерибиз нааразы болгон туура да. Эл туура нааразы болуп атат. Эл ошо айтып атат, бизге дейт больницадан бизге сапаттуу жардам болбой атат деп атат. Элдер кыйналып атат. Биз болсо больницанын жерлерин частныйларга бөлүп карап отурабыз. Ушундай болбош керек. Баарын кайтарабыз. Хорошо? Анан кийин больницанын территориясында 50-60-100 жыл болгон эски зданияларды баарын алгыла. Тазалап, ордуларына мэрия ордуларына тазалап бактып. Больницанын ичи дүн күйгөн бак болуш керек. Скамейкалар туруш керек, дем ала турган жерлер туруш керек, ооругандар ошол жерге барып дем алыш керек, отуруш керек. Анан кийин мына больницанын ичине бүт машинаны киргизбеш керек. Правиланы орноткула. Макулбу? Больницанын ичине мына скорый помощьтон башка бирде машина кирбеш керек. Кара мына машиналар. Жалаң кыйын машиналар ошол жерде. Мына машиналар мына барды кирип чыгып эме болуп калган да, трасса болуп калган. Больницанын ичи ошондой болбош керек. Макулбу? Бул бир. Экинчи, мына жолдогу аптекалар. Аптекалардын бардыгын порядок кылгыла. Аптека, баягы столовойлор бар, тандырнандар бар. Бүт тазалаш керек. Ошо сиздин мойнуңузда. Ушинтип биз порядок кылайлы эми. Мен эми ойлобойм, муну 1 күндө, 2 күндө же болбосо 5 күндө бүтүп коебуз депчи. Ушу бир жакынкы бир жарым жылда, 1 жылда Жалал Абад облустук больницасын порядокко келтирели.